Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ım tutkan orozalarımızды, okugan namazlarımızды Allah'ım kabul kılgan bolsun, kılıp жатқан жақшылықтарыбызды, ihsanlarыбызды, zeketlerimizni, sadaka fitrlerimizni Allah'ım özü kabul kılsın. Anın acırını inşallah kıyamatta ese kılıp kaytargan bolsun bardığımızga. Jana erteң okula turgan ayet namazlarыбызды Allah'ım özü kabul kılgan bolsun inşallah. Бүгүнкү чыгарылышта Кудайым буйрса, ошол айыт намаздын өкүмдөрү жана ошол айыттын айытка чейин кандай амалдарды кылынат, айытка кандай даярданабыз, жана айыттан кийинки кыла турган амалдарды өтөбүз иншалла Кудайым буйрса. Негизги айыт намаз бул өзү айыт деп аталыштыгы Аллахтын жакшылыгы бизге кайра пенделерге кайтарылгандыгы үчүн ушул күнү майрам, мусулмандардын ошол эки чоң майрамы боло турган болсо, ушул чоң майрамдардын бирөөсү Айдул Фитр. Эми ошо Рамазан айыт майрамы. Бул майрамда Аллах Тааланын пенделерге өтө көп жакшылыктары түшкөндүгү үчүн аны айыт дейилген. Айыт деген кайталанып турат. Эми Аллахнын сооптору бизге көптөп жаалып ошондой кайталанып тургандыгы үчүн негизи айыт деп аталынган. Негизи айыт намаздын өкмү биздин мазхабта важип амалдарга кирет. Намаз бул айыт намазы важип амал, фарз эмес, важип болот. Окусак, ошол өзүбүздүн үстүбүздөгү важип амалды аткарган болобуз. Негизги бул жерде айыт намаз ошол жумага жарактуу болгон ар бир адамга окуштук важип болот. Кайсы адамга жума окуштук зарыл боло турган болсо, анда айыт намазда окуштук ушул адамдарга зарыл болот. Негизги бул айыттан мурда кылына турган мустахаб амалдар бар шариятыбызда. Ушул мустахаб амалдар ушул айыт намазды окуучу үчүн биринчи эле ушул 13 нерсе, 13 мустахаб нерсе бар, ошону аткаруу ага мустахаб болот. Кылса сооп болот. Ошол амалдар биринчи эле айыт намазга азыр биз Айдул Фитр, азыр Рамазан айытында кылына турган эртең бизге ошол Рамазан айыты болгондугу үчүн ошол Рамазан айытында кылына турган адептер, ошол айытка чейин кылына турган мусулман адам кыла турган адептерди өтөбүз. Биринчи эле ошол багымдат намазыдан кийин айыт намазыга чейин ошол азмаз бир даамдуу, таттуу нерселерди жеп чыкканыбыз мустахаб болот экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы ошол айыт намазыга чыгуудан мурда курма жеп чыгуучу экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям курма жеп, өзүнө ошол даамдуу нерселерден жеп кийин чыгат экен негизи. Эгер жеп чыкпаса, бирок күнөөкөр болбойт, бирок ошол бир тамак, бир даамдуу, бир конфетке ошогон же болбосо ошондой бир даамдуу курма эгер болсо, дагы сүннөткө жакын болот. Эгер ошондой нерселерди жеп, эгер айыт намазга чыга турган болсок, пайгамбарыбыздын бир сүннөтүн аткарган болот экенбиз. Биринчи эле ошол мустахабтардан намазга чыгуудан мурда ошол бир даамдуу нерсени жеп чыгат экенбиз. Нарыгы Курбан айыттын айырмасы ал жерде жебей чыкканыбыз жакшы болот. Курбан айтты, ошол айыт намазынан мурда эчтеке жебей, кайра курбанчылык кылып, ошол курбанчылыктын этиден жегенибиз жакшы болот, мустахаб болот. Бул айытта болсо жеп чыкканыбыз жакшы болот. Себеби биз орозодон жебей чыккандыгыбыз үчүн айыт намазынан мурда бирдеке жеп, даамдуу бир таттуу нерсе жеп намазга чыксак мустахаб болот иншалла. Экинчиси, бул айыт намазга чыгуудан мурда гусул алганыбыз жакшы болот. Гусул алып, тазаланып, ошол кайсы айыт болсун, азыр орозо айыты болсун, же болсун курбан айыт болсун, эки айытта дагы же болсун жумага чыкканда гусул алгандай, ушул айыт намазда дагы сүннөт менен чыккан мустахаб амалдардан болот. Ваястак жана мисвак иштетсе, мисвактан максат ошол айытка чыгуудан мурда, айытка барып жатканда жакшылап тиштерин тазалап, же болбосо азыркы учурда ошол тиш щеткалар менен, пасталар менен тиштерин жакшы оозун тазалап, жыттуу кылып, айытка чыкканыбыз мустахаб болот бизге. Вая татайяб, жана ошол айытка чыгып жатканда жыттуу өзүбүзгө жыттуу болгон атырлардан ошол коозданып чыгышыбыз бизге мустахаб болот. Жана бул айтка мустахаб болгон амалдардан эң жакшы кийимдерин, кийип
ошол эркектерге мубах болгон жакшы таза кийимдерден кийип чыккан бизге да мустахаб болот. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы айт менен жумага кийген өзүнчө хас кийимдери болгон. Ошол кийимини айтка же болбосо жума намазга кийип чыгат эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Жана ошол намазга чыгуудан мурда, ошол чыгуунун алдыдан фитр садакасын бериш керек. Биздин мазхабта ошол айт намазга чейин берүү важип болот. Өз фитр садаканы айт намазга чейин беришибиз керек. Өз негизи бу Рамазан айы киргенден баштап берсек жайыз болот фитр садаканы. Рамазан айынан баштап фитр садаканы беребиз. Ошол фитр садаканы берип, ошол Рамазан бүткөнгө чейин фитр садаканы берип салсак, жана андан кийин ошол айт намазга чейин негизги бере турган болсок жайыз болот негизи. Жана ошол күнү негизи айт күнү өзүдөгү кубанычты, өзү сүйүнгөндүктү көрсөтүш керек айтка. Бирөө менен көрүшсөңүз, аны куттуктап, туугандар менен саламдашып, туугандар менен байланышып, аларды айт менен куттуктап, өзүңүздү ошол күнү Аллахтын бир ибадатыга, Алланын бир бизге берген неаматыга сүйүнгөнүңүздү башкаларга билдиришиңиз керек экен. Себеби бул мусулмандардын жалпы майрамы болот. Ошондуктан ошол күнгү майрамды билдиришибиз керек. Керек болсо ошол биз жаңы жылга даярдык көргөндөй даярдык көрүшүбүз керек айт күнүнө. Ошондой үйлөрдү жасатып, шарларды илип, ошондой кылып, кээ бир кооздуктарды, кээ бир зийнаттарды үйүбүзгө иле турган болсок, да кайра жакшы болот, шаңдуу болот. Ошол бир айт майрамыны тосуп жаткан өзүбүздүн сүйүнгөнүбүздү билдиребиз. Керек болсо ошол күнү балдарды ойнотуп, парктарга алып чыгып, ошондой кылып жакшы өткөзүүгө аракет кылышыбыз керек. Жана ошол күнү көбүрөөк садака кылышыбыз керек. Өзүбүздүн кудуретибиз жетишинче, өзүбүздүн адатыбыздан дагы зияда кылып, ошол жолдо ошол кыйналгандар болсун, башкалар болсун, көбүрөөк садака берүүгө аракет кылышыбыз керек. Себеби ал күнү ошол бир Алланын улуу кылган күндөрдөн болгондугу үчүн ал күндө кылынган сооптордун дагы ошол иштердин, азыркы ихсан жакшылыктардын, садакалардын сообу дагы эсе кайтарылат. Жана ошол күнү, айт күнү эртең менен ошол фажр намазынан мурда турууга аракет кылыш керек. Ошол күнү туруп, бамдат намазынан мурда туруп, бамдатты да жамаат менен ошол күнү окуп, ибадатка даярдык көрүш керек. Жана өзгөчө айт намазга даярдануу керек. Айт намазга даярданып, ошол эртерээк барууга аракет кылыш керек жана айт күнү. Эртерээк барып, ошол биринчи саптан, ошол жерде имамдын жанынан, артыдан жай алууга аракет кылыш керек негизи мустахаб амалдардан. Кийин ошондой даярдангандан кийин, азыр биз айт намазга чейин ошондой даярданып, азыркыда эң жакшы кийимдерибизди, өзүбүзгө жыттуу нерселерди сеп, ошондой даярданганыбыздан кийин ошол намаз окуй турган жерге беттенебиз. Намаз окуй турган жерге жөө барганыбыз жакшы болот экен. Ошол жерге жөө бара турган болсок, жөө барганда дагы ошол азыр көзүбүздүн башка азыркы шариатта кайтарылган көзүбүздү сактап, өзүбүздү күнөөдөн сактап, барууга аракет кылабыз ал жактан. Барып жатканда дагы шашылбастан, өзүбүздүн ошол жакшы кадамдар менен басып, жана көзүбүздү сактап барууга аракет кылабыз. Жана ошол үйдөн чыгып жатканда, үйдөн чыгуу дуасын да айтабыз. Аллахумма инни харажту илейка махраджал абди залил деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көбүрөөк айтка чыгып жатканда ушул дуаны кылат экен пайгамбарыбыз. Аллахумма инни харажту илейк, Аллахым мен сага чыктым. Махраджал абди залил. Ошол бир өзүнү пас туткан бир кулдун чыгуусу сыяктуу сага чыктым деп, өзүнүн кичикпейилдик билдирген дуаны айтып, ошол үйдөн чыкканы абзел болот экен. Жана чыкканда ошол жерде жол мечитке жеткенге чейин, же болбосо ошол жерде айт окула турган жерге барганга чейин ичинде такбир айтып барат экен. Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, аллаху акбар, валиллахил хамд деп ичинде, жария кылбайт, бирок ичинде ошол такбир айтып, ошол такбир менен намаз окуй турган жерге барат экен. Бирок ошол жерге, намаз окуй турган жерге жеткенде ошол такбирди токтотот.
takbir namoz o'qiy turgan yerga cheyim bo'ladi. Namoz o'qiy turgan yerga jetkanda takbirni to'xtatadi. Eğer uşul yerde namazı başlay turgan bolsa, bir rivayette uşul namoz o'qiy turgan yerga cheyin negizi takbir aytishi mumkin. Je bo'lbosa namozni boshlaganга cheyin takbir aytib turishi mumkin. Namoz boshtalganга cheyin takbir aytib Allohu akbar deb içinde Allah'ını ulug'tab takbir aytib turganimiz yaxshi bo'ladi. Biroq uşul aytqa barganda, qaytganda boshqa yo'l bilan qaytganimiz yaxshi bo'ladi ekan. Aytqa barganda mo yo'l bilan barsangiz, qaytganda boshqa yo'l bilan kelsangiz, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'rib o'shunday qilar ekan. Bu yo'l bilan borib, qaytganda boshqa yo'l bilan kelar ekan. Sebab Payg'ambarimizga iqtidoan jana uşul sizden ayet namazınızga barganga göөлөрдү köp bolot eкен да sizge. Kıyamatda sizge göөлük ötөt eкен al. Sizdi körgön nerse bolsun, je adam bolsun, je başka nerse bolsun, bul adam ayet namazıga bargan dep sizge göөлük ötөt. Ошондуктан ayet namazıga barıp jatkanda көбүрөөк азыр жөө барганга жана бул жол менен барсаңыз, кайра кайтканда башка жол менен кайтканга аракет кылышыбыз керек экен. Бирок ушул нафил ayet namazыдан мурда ошол жерге барып, ayet namazı окула турган жерге барганда мечитке ayet namazıdan burada nafil okuş makruh bolot eкен. Nafil okubайбыз ал жака барып. Ошо намаз окула турган жерде nafil намаз окубайбыз. Ошо намазга чыгып жатканда дагы үйдө дагы nafil намаз окубайбыз. Ошол такбир айтып, намаз окуй турган жерге чыгабыз. Жана ayet namaz окулуп бүткөндөн кийин дагы nafil namaz окубайбыз. Ayet namazды окуйбыз да дуа кылабыз, ошол жерде кулага Аллах Таалага жалбарып дуа кылып туруп кете беребиз негизи. Ал жерде калып дагы nafil namaz окубайбыз. Бирок үйгө келип оксак болот, макруh болбойт. Бирок ошол намаз окулган жерде nafil namaz окубайт экенбиз. Бирок үйгө келип окусак жайыз болот, макруh болбойт. Ayet namazыдан мурда nafil окуш макруh экен. Ошо намаз окула турган жерде дагы nafil окубайбыз. Үйгө кайткандан кийин окусак болот экен. Namazdan keyin de ошол namaz окулган жерде nafil namaz окубайбыз. Бирок үйгө кайтып келгенден кийин nafil окусаңыз болот экен. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ayet namazыдан мурда nafil окубады дейт. Үйгө кайтып келгенден кийин 2 рекет намаз окуган экен Расулуллах. Ошондуктан ayet namazдан үйгө кайтканыңыздан кийин 2 рекет намаз окусаңыз мустахаб болот булда. Эми ушул ayet namazынын убакыты кайсы убакыттан башталат? Ayet namazынын убакыты күн көтөрүлгөндөн баштап, бир найза же болсо 2 найза бою көтөрүлүп, ошол пешин убактыга чейин, пешиндин убакты киргенге чейин ayet намазын окусак болот экен, жайыз болот. Ошол аралыкта, ошол убакытта биз ayet намазын окуп ала турган болсок, жайыз болот. Эми ушул ayet намазынын кайфияты. Кандай окуйбуз эми ушул ayet намаз? Негизи бул ayet намаз жылда айтылынат, бирок ошол жылда bir жолу, 2 жолу болгондуктан көпчүлүгүбүз баягы унутуп калабыз. Ошондуктан азыр намазды кандай окуйбуз? Кандай ниет кылынат ayet намазыга? Ниет кылганда ayet намазын окуймун деп ниет кылабыз жүрөгүбүз менен. Жана тилибиз менен дагы ал жерде айтсак болот. Тилибиз менен дагы ошол бул ayet намазыны Кудай үчүн окуштук ниет кылдым, жана ошол имамга иктида кылдым. Имамга жүктөдүм деп ниет кылабыз дагы. Аллаху акбар деп takbir aytib imamga qo'shilamiz, imamga жүктөйбүз. Андан кийин o'sha imamga iqtido qilganda niyat qilib, hozir takbir tahrim aytamiz. Birinchisi Allohu akbar, qo'l ko'tarib quloqdan tushuna qo'l. Allohu akbar deymiz dag'i. Andan keyin sanani o'qiymiz. Allohu akbar deb qo'lni baylaganimizdan keyin subhanaka Allohumma va bihamdik va tabaraka ismuk va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk deb sanani aytamiz. Andan keyin takbir aytadi. Yani imam dağı takbir aytadi, jamoat dağı takbir aytadi. Bu takbiratu zavaid deyiladi. Yani aşıkça takbirler bo'ladi. Sebebi bu takbir tahrimadan aşıkça bo'lganligi uchun alarda takbir zavaid deyiladi. Ana 3 jolu takbir aytiladi ekan. Hazırlan. Allahu akbar deb namozga kirishamiz. Namozga kirib qo'lni baylaganimizdan keyin subhanakallohumma va bihamdika sanani aytamiz. Sanani aytib bitganimizdan keyin dağı Allahu akbar. 3 jolu Allahu akbar deb takbir aytib, har birosida qo'limizni ko'taramiz. Yani imam da qo'l ko'taradi, jamoat da qo'l ko'taradi. Yani Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar deb qo'lni ko'tarib, keyin alhamdini boshlaydi imam.
имам бола турган болсо алхамдын баштайт. Эгер жамаат артында турган жамаат имамды угуп турушат негизи. Сумма ятааввазу, андан кийин аузун айтат. Ошол азыркы такбирди 3 жолу такбир айтып бүткөндөн кийин эгер имам бола турган болсо, аузу биллахи минеш шайтанир раджим деп аузун айтып, ошол менен бисмиллахны айтып, кийин Фатихага киришет. Алхамду сүрөсүн окуйт андан кийин. Алхамдуны бүткөндөн кийин ага зам сүрө кылынат. Жана ушул жерде зам сүрө кылган сүрөңүз эгер ошону жаттаган бола турган болсоңуз, Саббихисма раббикал а'ла сүрөсүн зам сүрө кылганыңыз жакшы болот. Yani ошол биринчи рекетине Саббихисма раббикал а'ла сүрөсүнү зам сүрө кыласыз. Ошо зам сүрө бүткөндөн кийин руку кылат. Имам руку кылат, аркасынан жамаатта руку кылып, ошол менен биринчи рекетти бүтүргөн болосуз айт намазын. Кийин экинчи рекетке турат. Экинчи рекетке турганда дагы имам бола турган болсо, эгер имам бисмиллахны баштайт, бисмилла жана алхамду сүрөсүн окуйт, андан кийин дагы зам сүрө кылат. Зам сүрө кылып, ошол жерде зам сүрө экинчи рекетте хал атака хадисул гашия сүрөсүнө эгер зам сүрө кылса, эгер ошону жаттаган болсо, ошол эки сүрөнү, яни Саббихисма раббикал а'ла жана хал атака хадисул гашия сүрөлөрүнү зам сүрө кылсаңыз, себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көбүнчө айт намаздарында ошол эки сүрөнү зам сүрө кылган экен. Жана пайгамбарыбызга да ихтидаан бин наби болот. Ошондуктан ошол мустахаб болот экен. Ошо эки рекетте ошол эки сүрөнү зам сүрө кыла турган болсок. Азыр биринчи рекетте көбүрөөк биздин жамаатты бай адаша турган жерибиз ушул болот. Яни биринчи рекетте кол такбир тахримге кол көтөрөбүз, кийин кол байлайбыз, андан кийин сананы окуйбуз. Сананы окуганыбыздан кийин 3 жолу такбир айтабыз. 3 жолу такбир, Аллаху акбар, Аллаху акбар 3 жолу такбир айтып, кийин сүрө алхамду окула зам сүрө кылынат. Экинчи рекетте такбир зават кайерде болот? Ошо зам сүрө кылынгандан кийин имам жана жамаат зам сүрөдөн кийин экинчи рекетте зам сүрөсү бүткөндөн кийин рүкүүгө кетиш керек беле? Рүкүүгө кетпестен туруп ошол жерде такбир завайтты айтат экен. Жана 3 жолу такбир завайт болот. Эми Аллаху акбар деп ошол жерде имам дагы жамаат дагы кол көтөрөт. Кебилер бай ошол жерде биздин баягы жаназа намазы менен адаштырып алгандар болот. Жаназа намазда кол көтөрүлбөйт. Аллаху акбар деп эле такбир айтып турулат, кол көтөрүлбөйт. Бирок айт намазда кол көтөрүлөт. Аллаху акбар деп ар такбирде колду көтөрөбүз негизи. Ошол менен 3 жолу такбир айтылгандан кийин, экинчи рекетте дагы 3 жолу такбир айткандан кийин, 4-чү такбир рүкүүгө болот. Имам 4-чү такбирди айтат дагы рүкүүгө кетет. Ошол менен негизи бул айт намазы бүтөт. 2 рекет болот, айт намазы 2 рекет намаз. Ошонун биринчи рекетиде санадан кийин 3 жолу такбир айтылат, ашыкча такбир. Экинчи рекетинде зам сүрө бүткөндөн кийин рүкүү кылуудан мурда 3 жолу такбир завайт болот да, кийин 4-чү такбир рүкүүгө болот, ошол менен рүкүү кылынат негизи. Эми ошол айт намаз бүткөндөн кийин эмне кылынат? Айт намаз бүткөндөн кийин имам хутба окуйт. Имам хутба окуйт. Жума намазында хутба кылгандай, айт намазда дагы ошол минбарга чыгып, ошол жерде имам хутба окуйт. Ал хутбаны дагы хутба негизи бул сүннөт болот. Айт намазында сүннөт болот. Ошону биз хутбаны да угуп, ал жерде ошол фитр садака кандай болот? Ал жерде ошол азыркы айттан кийинки намаз жөнүндө ошондой кылып имам маселелер кылат, ошону угуп турабыз. Кийин ал айт намазынан кийин жана көптөгөн дуа кылынат, ошол жерде дуа кылып өзүнө жана ошол жердеги өткөн өзүнүн жакшы өзүнөн өткөндөргө дуа кылып, ошол жерде жамаат менен турулат. Эми ушул жерде намазга жетишпей калса эмне болот? Айт намазга. Айт күнү намазга жетишпей калдыңыз. Имамга жетишпей калсаңыз, ал өзү окуп алса болобу айт? Үйүндө же болбосо башка жерде десе, имамга жетишпей кала турган болсо, аны каза кылбайт, казасы жок. Сиз эгер айт намазга жетишпей калсаңыз, аны окубайсыз, каза болбойт. Аны каза кылып өзүнчө сиз окубайсыз. Эми негизги жалпы айттын өкүмдөрү азыркы окулушу ушул. Бирок ушул азыркы биз Рамазан орозосуна биз кармадык. Алхамдулилlah, Аллах таала кабыл кылсын. Бирок ушул Аллах таала бир жакшылыкка 10 жакшылык берем дейт. 10 жакшылык азыр биздин бир айыбыз 10 айга жетет экен.
Yani bir ay tutkan orozobuz 10 ay orozo tutkандай bolobuz. Бирок ошол азыр Рамазан айынан кийин дагы 6 күн ошол Рамазан айына ээрчитип 6 күн орозо кармай турган болсок Шаввал айынан, анда ошол азыркы 6 күнүбүз дагы ошол 2 айга ылайыктуу болот. Биз ошол 1 жыл орозо менен өткүзгөндөй сооп табат экенбиз ошондо. Биз ошол жыл 12 ай ичинде 12 айдын ичинде орозонун сообун алган болобуз. Ошондуктан жана мустахаб болот. Yani tutsak жакшы болот, сооптуу болот. Бирок тутпай калса бир жумушуна байланыштуу башка болуп, ал күнөөкөр болбойт. Ошол 6 күн Рамазандан кийин, бул айтты өткүзгөндөн кийин, айт намазын окуп, ошол айт күнү майрам болот. Ошол жалпы мусулмандарга ошол күнү негизи ошол күнү жейиш керек, ошол күнү майрамдаш керек. Ошол күнү азыр өзүнүн сүйүнгөндүгүн билдириш керек элдерге. Бирок ошол Рамазандан кийин, айттан кийин 6 күн кармаса, себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Ман сама Рамазана, сумма атба'аху би ситтин мин Шаввал, кана касиями дахри" дейт. Ким Рамазан орозосун кармаса, андан кийин Шаввал айынан дагы 6 күн кошуп кармай турган болсо, ага ээрчите турган болсо, анда бул касиями дахр дейт. Касиями дахр дегенде бул жерде ошол өтө көп орозо кармагандай болот. Дахр дегенде бул жерде ошол өлгөнгө чейин орозо кармагандай сооптуу болот дейт бул. Ошондуктан бул азыркы сиямут дахр азыр бир жакшылык шарият айтканыбыздай ага 10 жакшылык берилгендей, бул ар бир азыркы күн бул 10 күнгө ылайыктуу болот ошондо. Чөнки ар бир күн, ошондуктан биз азыркы 6 күн кармай турган болсок, ошондо азыр 1 жыл дахырдан максат, yani толук 1 жыл дагы орозо кармаган болот экенбиз. Ошондуктан бул азыр биз эгер колубуздан келсе көбүрөөк сооп алыш максатында болсо, ошол Рамазан айттан кийин 6 күн орозо кармап кое турган болсок, иншалла бизге көптөгөн соопторду Аллах Таала берет. Иншалла ошол жакшылыктарды өткүзүп бербестикке биз аракет кылышыбыз керек. Колдон келишинче Аллах Таала туткан орозолорубузду, эртең окуй турган, окула турган айт намаздарыбызды, жакшылыктарыбызды Аллах Таала өзү кабыл кылсын. Аллахым ушул айт майрамыбызды жакшы өткөзүүнү баардыгыбызга насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.